Саламатсыңар урматтуу студенттер. Бүгүн биз математикалык логиканын кезектеги практикалык сабагын баштайбыз. Бүгүнкү 3-чү практикалык сабактын темасы логиканын закондору, формулаларды жөнөкөйлөтүү. Каралуучу маселелер. План. Биринчи маселебиз логикалык тең-күчтүүлүк. Экинчи маселе логиканын закондору. Үчүнчү маселе формулаларды жөнөкөйлөтүү. Эмесе балдар ар бир маселеге кененирээк токтололук. Өткөн сабакта биз каалаган формулалардын чындык таблицасын түзгөндү үйрөндүк. Эмесе төмөнкү формуланын чындык таблицасын түзгүлө. Бул формуланын чындык таблицасын түзүү үчүн алгач биз элементардык формулаларга бөлүп алабыз. Анан ар биринин чындык таблицасын түзөбүз. Таблицада көрүп тургандай, берилген формула жалган мааниге ээ экен. Башкача айтканда, x конъюнкция x таану жалган деген формулага тең күчтүү экен. Ушул сыяктуу эле x дизъюнкция x таанунун формуласынын чындык таблицасын түзөлү. Ал үчүн x таану жана x дизъюнкция x таанунун маанилерин карайлы. Таблицада көрүп тургандай, бул формула жалаң чын мааниге ээ экен. Башкача айтканда, x дизъюнкция x таану чын формуласына тең күчтүү. Эмесе балдар, кайсы учурда формула тавтология деп аталат? Туура, эгерде формула бардык маанилерине чын мааниге ээ болсо, анда ал тавтология деп аталат. Төмөнкү формулалар тең күчтүү болушабы? X конъюнкция x дизъюнкция y x-ка жана x дизъюнкция x конъюнкция y x-ка. Бул эки формуланын тең күчтүүлүгүн текшерүү үчүн биз ар бир формуланын таблицасын түзөлүк. Алгач x конъюнкция x дизъюнкция y-тин таблицасын түзүп алалык. Булдун таблицасын түзүү үчүн алгач биз x менен y-тин дизъюнкциясын карайбыз. Дизъюнкциянын эрежеси боюнча, эгерде x жана y жалган мааниге ээ болгондо гана жалган болот, калган учурларында чын болот. Андан кийин x менен x дизъюнкция y-тин конъюнкциясын карайбыз. Конъюнкция операциясынын эрежеси боюнча, чын болгондо гана чынга ээ формула, калган учурларында конъюнкцияда жалган. Демек, бул формула биринчи жана экинчи учурда гана чын болот, калган учурларында жалган болот. Эми карап көрөлү. Ушул жазылган элементардык формулалардын ичинен кайсы формулалар окшош маанилерине ээ? Туура, x конъюнкция x дизъюнкция y x формуласы маанилерине окшош экен. Демек, биринчи формула тең күчтүү экен. Ушул сыяктуу эле экинчи формуланын чындык таблицасын түзүп алалык. Мында дагы алгач x жана y-тин конъюнкциясын карайбыз. Демек, кайсы учурда конъюнкция кандай мааниге ээ болорун биз бир сыйра кайталап алдык. Эгерде x жана y чын болгондо гана конъюнкция чын болот, ал калган учурларында жалган болот. Эми бул конъюнкция менен x-тин дизъюнкциясын карайбыз. Дизъюнкция жалган болгондо гана жалган болот экөө бир учурда, а калган учурларында чын болорун жаңы эле кайталадык. Эми балдар карап көргүлө. Мында дагы бул формула менен, берилген формула менен кайсы формуланын мааниси бирдей экен? Туура, x менен берилген формуланын мааниси бирдей экен. Башкача айтканда, берилген формула x формуласына тең күчтүү болот экен. Демек, каралган формулалар
тең күчтүү болушат. Эми балдар, кандай формулалар тең күчтүү деп аталышат, кана эстейлик. Эгерде эки формуланын эквиваленциясы тавтология болсо, анда ал формулалар тең күчтүү болушат. Анда эмесе төмөнкү формула тең күчтүү болобу, болбойбу текшерип көрөлүк. Таблицаны түзөлүк. Бул формуланы элементардык формулаларга бөлөлүк. X, Y, X таануу, Y таануу, X дизъюнкция Y, X дизъюнкция Y-тин таануусу, X таануу конъюнкция Y таануу жана X дизъюнкция Y таануусу менен X таануу конъюнкция Y таануунун эквиваленциясы. Так формулалардын маанилерин берип, алардын ичинен кайсы формулалар маанилери бирдей экенин байкап көрөлүк таблица боюнча. Таблицаны карасак, X дизъюнкция Y таануусу менен X таануу конъюнкция Y таануунун маанилери бирдей экен, окшош экен. Эми алардын эквиваленциясын карап көрөлүк. Алардын эквиваленциясы жалаң чын мааниге ээ экен. Бул эмнени билдирет? Аныктама боюнча бул формулалар бири-бирине тең күчтүү болушат экен. Ал эми тең күчтүү формулаларды жогоруда биз айткандай 3 барабардык менен белгилейбиз. Мынакей X дизъюнкция Y-тин таануусу тең күчтүү экен X таануу конъюнкция Y таанууга. Биз жогоруда бир нече формулалардын тең күчтүүлүгүн байкадык. Алгебрада көбүнчө биз закондорду колдонуп, ар кандай туйтмаларды жөнөкөлөткөндү билебиз. Ошол сыяктуу эле математикалык логикада дагы ар кандай логикалык закондорду колдонуп, формулаларды жөнөкөлөтүүгө болот. Эмесе такай колдонулуп жүргөн формулаларды жана закондорду карайлык. Биринчи, X X'ка тең күчтүү. Бул закон теңдештик закону деп аталат. Экинчи закону биз бүгүн эле таблица боюнча текшерип көрдүк. X конъюнкция X таануу жалган формуласына тең күчтүү. Бул карама каршылык закону деп аталат. Үчүнчү, бул формуланы дагы биз таблица боюнча текшердик. X дизъюнкция X таануу чын формуласына тең күчтүү. Бул үчүнчүсүн чыгарып салуу закону деп аталат. Төртүнчү, X кош таануу X'ка тең күчтүү. Бул кош таануу закону деп аталат. Бешинчи, X конъюнкция X X'ка тең күчтүү жана X дизъюнкция X X'ка тең күчтүү. Алгебрада бул X кошулган X барабар 2X жана X көбөйтүлгөн X барабар X'тин квадраты формулаларына окшош. Бирок математикада 2X эмес X'ка барабар жана X квадрат эмес X'ка барабар. Бул закондор идем патенттүү закону деп аталат. Мында кошууну биз дизъюнкцияны кошуу аркылуу туюнтулабыз, түшүнөбүз жана конъюнкцияны көбөйтүү амал катары кароого болот. Кийинки закон 6-чы, бул орун алмаштыруу законуна окшош. Көбөйтүү менен кошуунун орун алмаштыруу законуна окшош. Муну биз коммутативдүү закону дейбиз. 7-чи закон бул топтоштуруу законуна окшош. Көбөйтүү менен кошуунун топтоштуруу законуна окшош. Муну биз ассоциативдүү закону дейбиз. 8-чи бул бөлүштүрүү законуна окшош. Бул көбөйтүүнүн бөлүштүрүү законуна. Ал эми экинчиси бөлүштүрүү закон. Алгебрада мындай закон жок, бирок математикада бар. Бул тескеринче кошуу, анан барып көбөйтүүнү кошуу менен ажыраткан закон. 9-чу, бул законду биз дистрибутивдүү закону дейбиз.
9-нчу бүгүн эле текшерип көрдүк. Бул x дизюнкция y-тин таануусу x таануу конъюнкция y таанууга теңдештүү жана x конъюнкция y-тин таануусу x таануу дизюнкция y таанууга теңдештүү. Бул законду Де Морганын закону деп айтабыз. Жогоруда каралган 1 жана 3 закондор, башкача айтканда теңдештүүлүктөр, Аристотель менен формулировкалаган формалдуу логиканын негизи закондору математикалык логикалык формада көрсөтүлгөн. Ал эми 10 закон бул жөнөкөлөтүүдө такай колдонуучу формулалар. X конъюнкция чын барабар x-ка, башкача айтканда x-ка теңдештүү жана x дизюнкция жалган x-ка теңдештүү. 11 формула x конъюнкция жалган жалганга теңдештүү жана x дизюнкция чын чынга теңдештүү. 12 закон x конъюнкция x дизюнкция y бул x-ка теңдештүү. Бүгүн эле карап текшерип көрдүк. Жана x дизюнкция x конъюнкция y x-ка теңдештүү. Муну биз сиңирүү закону дейбиз. Ал эми 13 законду биз x конъюнкция менен дизюнкция берилген. Бул y-ке барабар. Байкап көрсөңөр, биринчи кашада, экинчи каша дизюнкцияларда биринчи өзгөрмө x таануусу, ал эми экинчи y ошол эле бойдон экен. Ошондуктан y-ке барабар. Ал эми экинчи конъюнкциялар кашанын ичинде, а кашанын сыртында дизюнкция. Мында да x таануусу менен y ошол эле бойдон, ошондуктан y-ке барабар. Бул жабыштыруу закону деп аталат. Ал эми 14 закон бул импликацияны дизюнкция аркылуу жазылган закон. Ошондой эле импликациянын конъюнкция аркылуу жазылган закону. Башкача айтканда формуласы. 15 формула x y-тин эквиваленциясын импликация аркылуу жазылган формула. Мындан ары биз жазуусу жеңилдетүү максатында конъюнкциянын ордуна көбөйтүү иретинде жазабыз. Башкача x конъюнкция y-ти бул x y деп жазабыз. Демек, эквиваленцияны биз кандай кылып жазып алсак болот экен? X конъюнкция эквиваленция бул x таануу дизюнкция y, ортосунда конъюнкция, анын ордуна биз конъюнкция белгини жазбай эле көбөйтүү катары y таануу дизюнкция x деп жазабыз. Ошол сыяктуу эле экинчи эквиваленцияны биз конъюнкция аркылуу жазган учурун карап көрсөк болот. Мына ушул закондорду пайдаланып, биз арасынан 5 менен 13 закондорду кош кабаттуулуктун принциби бар экендигин байкасак болот. Эгерде формулаларда дизюнкция, конъюнкция, чын жана жалган белгилердин ордуна конъюнкцияны дизюнкция менен, дизюнкцияны конъюнкция менен, чынды жалган менен, жалганды чын менен, чын белгилери менен алмаштырууга мүмкүн болсо, анда бул эки формула кош кабаттуу деп аталат. Мисалы, x конъюнкция жалган формулага x дизюнкция чын формуласы кош кабаттуу болот. Ошондой эле x дизюнкция чынга барабар болгон формулага x конъюнкция жалган барабар жалган формуласы кош кабаттуу болот. Эми ушул закондордун бардыгын пайдаланып, бүгүн биз формуланы жөнөкөлөткөнү үйрөнөбүз. Ал үчүн биз төмөнкү формуланы карайлык. Бизге x таануу, дизюнкция y, импликация y таануу, конъюнкция x эквиваленция y формуласы берилсин. Муну биз кадимки эле формулаларды колдонуп, башкача айтканда, жогоруда каралган 15 законду колдонуп, төмөнкүгө келебиз. Биринчи формулада импликация тургандыктан, импликацияны биз
дизъюнкция менен алмаштырабыз. Башкача айтканда 14-формуланы колдонуп төмөнкүнү алабыз. X таануу дизъюнкция Y-тин жалпы таануусу. Эми импликациянын ордуна дизъюнкция жазабыз. Экинчи Y таануусу ошол бойдон жазылат. Калганын ошол бойдон көчүрүп жазабыз. Андан кийин 4-формуланы, 9-формуланы жана 15-формуланы колдонуп, башкача айтканда Де Морганның формуласы колдонобуз. 15-формула эквиваленцияны импликация жазуу учуру формуласы жана кош таануу формулаларын колдонуп биз төмөнкүнү алабыз. Демек X Де Морганның формуласы менен X таануун дагы таанабыз. Дизъюнкциябыз конъюнкция менен алмашат. Y таануу болот. И дизъюнкция Y таануу өзү жазылат. Андан кийин конъюнкция өзү жазылат. Эми X эквиваленцияны алмаштырабыз. 15-формула боюнча X импликация Y, конъюнкция Y импликация X деп. Андан кийин 4 жана 14-формулаларды колдонуп биз төмөнкүнү алабыз. Кош таануубуз X-ка барабар билебиз. Анда идемпотенттүүлүк Y штрих бул 5-формула болчу. Так, ошо формула менен Y таанууну алабыз. Андан кийин Y таануу жаздык. Конъюнкция. Эми дизъюнкция менен импликацияны дизъюнкция менен алмаштырабыз. Ошону X таануу дизъюнкция Y. Андан кийин Y таануу дизъюнкция X. Эми 7 менен 8 топтоштуруу закондорду колдонуп төмөнкүнү алабыз. X дизъюнкция Y. Андан кийин конъюнкция Y таануу дизъюнкция Y таануу. Андан кийин конъюнкция. Мында кашаны кашага көйтөбүз. Мына X таанууну Y таанууга, X таанууну X-ка, Y-ти Y таанууга жана Y-ти Y таанууга кадимки эле кашаны кашага көйтүп ачкандай кылып ачабыз. Андан кийин 2 жана 5-формулаларды колдонуп X дизъюнкция X таануу, конъюнкция 5-идемпотенттүүлүк 2 Y таануунун ордуна 1 эле Y таанууну жазабыз. Андан кийин конъюнкция X таануу менен Y таануу жазылат. Ал эми X таануу конъюнкция X'ыбыз бул жалганды берет. Y таануунун конъюнкциясы да жалганды берет. Анан Y X'ыбыз ошойдон жасабыз. Андан кийин колдонобуз 5-12 закондорду. Ошондо бизде Y таанууга гана барабар болот биринчи кашабыз. Андан кийин конъюнкцияны биз кыскартып көйтүүдөй кылып жасап алдык. X таануу менен Y таануу дизъюнкция жалган менен жалганды берет. Анан дизъюнкция Y X. Андан кийин 8 законду колдонуп биз кашаны ичин Y таанууга көйткөндөй көйтөбүз. Ошондо X Y таануу Y таануу жалган Y таануу X болот. Анан 2-ни 5-ти жана 11-чи закондорду колдонуп, башкача айтканда X таануубуз берет жалганды, Y таануу 1 Y таанууну берет. Жалган менен формуланы берет. Ошо менен төмөнкүнү алабыз. X таануу Y таануу жалган. Бул болсо 10-формуланы колдонуп, жалган менен формуланы берет. Ошондуктан бул X таануу Y таанууга барабар болду. Демек биздин берилген формулабыз кыска эле X таануу Y таануу формулага келип калды. Кандай эмесе балдар, ушу формуланы биз туура жөнөкөйлөттүкпү же туура эмес жөнөкөйлөттүкпү ошону текшерүү максатында кадимки эле
алардын таблицасын түзүп алалык. Демек, берилген формулаларды чындык таблицалар түзүп, таблица боюнча текшеребиз. Бизге x, y, x таануу, y таануу, x таануу, y-дин дизъюнкциясы, алардын импликациясы, эквиваленциясы жана мына бул формулалар берилди дейлик. Таблицасын түзүп карап көрөлү. Демек, берилген формула менен жыйынтыгында алынган формуланын маанилерин окшош бекен текшерип көрөлү. X таануу дизъюнкция y, импликация y таануу менен x эквиваленция y-дин конъюнкциясы менен x таануу y таануунун конъюнкциясынын маанилери бирдей экенин байкадык. Демек, биз жогорудагы жөнөкөйлөткөн эрежелерди колдонуп, формулаларды туура колдонуп, жөнөкөйлөткөнүбүз туура экенин таблица боюнча текшере алдык. Мына бүгүн ушул эки таблицанын формуласынан төмөнкү келип чыгаарын көрө алдык. Ушундай эле жол менен биз каалаган формулаларды жөнөкөйлөтсөк болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.